Мынакей бүгүн 1 жылдык болгон швеяларыбызга бүгүн белек бермекчибиз. Баарыбыз кол чаап коелу. 1 жылдыкка ыраазычылык катары бүгүнкү белегибизди беребиз азыр. Биздин улуусу, сулуусу, прическасы өзүнчө эле короз эжеме Нуриза эжемдин эмгегин баалатына Амирсектин атынан мультибарка берели, э? Келиңиз. Ура! Андан кийинки кезекте биздин жакшынакай, татынакай, өзүнчө эле стильный эжебиз бар. Өзүнө чаң жукпайт да, анан үйүнө да чаң жукпай жүрсүн деп, мынакей жакшынакай пылесос Амирсектин атынан бул дагы 1 жылдык эмгек өтөкөлөрүңүзгө раазыбыз. Бардагы жокпу дагы биз менен чоң иштегениңиздерге ыраазычылыктан крой барбы, жокпу, арзанбы, кымбат, сложный дагы жөнөкөй болгон кезде, эмне болгон кезде дагы иштешип атышты эжелерчи. Анан эми ушундай эжелердин эмгегин баалабасам болбойт го дейм, эл эжени, өз эже. Анан эми ар бириңиздердин эле ушундай калайм, 1 жыл болгон сайын биз ушундай белек берип, ушинтип 7 жылга чейин иштесеңиздер, ойлотом 7 жылдыктан спальный гарнитур беребиз. Анан ойлойсуздар да биз эмне кылдык, неге иштедик дегенде, мына жок дегенде, жумуштан чарчап келгенде жуп-жумшак, жаркыраган спальный гарнитурда жатсаң эмне, ошол эми үчүнчүбүз. Азамдыр айтпады, машина сашына алып. Машина обязательно да, машина. 20 жылда бир машина, 20 жылда үйдө эле жүрөт. Жок, ошондо көп койсо болчу да эле. 50 жылда калса көзүбүз көрбөй, бирок тип атасы жегетпей койду ушундай болсо, жемактен бошотпойт, жегетпейт деп. Кудайым ошол күнгө жеткирсин, баарыбыздын өмүрүбүз uzun болсун. Анда эмес 3-чү сыйлыктын ээси үйүнө кетпей бул жерге жатып 1 жылдан бери өзүнүн эмгегин өтөп жүргөн Динара карындашыбыз. Ушул жерде эле иштей берсең сенин баары болот экен Динара. Менден кусок тканьда. Анда 7 жыл күйөөгө тийбеш керек болуп, спальный гарнитурун ала кетиш үчүн.